Америка боюнча эң чоң кыргыз коомдук борбору дал ушул Чикагода жайгашкан. Тактап айтканда Кыргыз комьюнити центр деп коелу. Америка гана эмес, жалпы эле чет мамлекеттеги эң чоң кыргыз коомдук борбору деп айтсак дагы болот. Анткени сиздер билгендей, ушул Чикагодагы кыргыз коомдук борборунун уюштуруучулугу, биримдүүлүгү, ынтымактуулугу болгондугу үчүн сиздер Чикагода кыргыздар көп деп ойлойсуздар. Ошол Чикагода уламдан улам биз көбөйүп, отурукташып баратабыз. Эми биз үчүн, жалпыбыз үчүн мына ушул артымдагы чоң имаратты кыргыз коомдук борбору чоңойтуп, биз үчүн жакшы бир шарттарды түзүп атыптыр. Абдан кубанычтабыз. Бул менин сиздерге бүгүнкү жакшы кабарым. Азыр ичине киребиз, сыртындагы шарттарын, ичиндеги шарттарын, негизи эле алып барыла турган жумуштарды, максаттарды чогуу сүйлөшөбүз, достор. Ага чейин сиздер менин каналыма катталып коюңуздар, жакшы комментарийлерди, лайктарды, каалоо тилектериңиздерди күтөбүз. Буюрса бир 2-3 күндө сиздердин жалпы сурооңуздарга дагы жооп берейин деп жатам. Эмесе ушул жерде, ушул иштин башында турган биздин байкелерибизге кезек берели. Ассаламу алейкум. Алейкум салам. Кандайсыздар? Жакшы, рахмат. Кош келдик. Кут болсун. Биздин жаңы имаратыбыз кут болсун. Чоң рахмат. Буйрса. Мен көрүп аябай кубанып атам, сүйүнүп атам. Анан мага дагы идеялар келип атат. Жалпысынан кут болсун. Чоң рахмат. Буйрса элибизге кут болсун демекчибиз. Себеби Америкадагы жалпы эле мекендештери үчүн, келечек урпактарыбыз үчүн буйрса ак жолтой болуп көптөгөн кызматтарды кылат деген үмүттөбүз. 6 жылдан бери иш-чараларыбызды чакан бир арендада, ижарада турган бир жерибиз болчу, ошол жерде өткөрчүбүз. Анан мекендештерибиздин күн өткөн сайын келип көбөйгөнү, анан бул жерге жайгашып бала бакыралуу болуп, балдардын көбөйүшү менен ал жер бизге өтө эле тар болуп калды. Ошого байланыштуу биз элдин да каалоосу, элдин да үмүттөрүн актайлы деп ушул чоң бир имаратка буюрса ошо пандемиянын убагында изилдеп көрүп, ушуну алсак деп чечтик. Жүрүңүздөр, биз мындай бир айланып чыгып, анан кийин ичине кирели, биринчи сыртынан көрөлү. Мурда биз арендада, рентте турсак, азыр өзүбүз сатып алып атат экенбиз. Ооба, буюрса мурда биз 2300 сквер фит, бул метр квадратталган бир 110 метр квадраттай бир чакан жерде ижарада турчубуз. Анан бул жер 17 000 сквер фит экен, 1,5 000 метр квадраттай. 2 этаж, анан подвалы да бар, чоң болуп, буюрса ошону 900 миңге келиштик. Ошонун сатып алуу иш-чарасын уюштуруп жатабыз буюрса. Бул жерде айта кетчү нерсе, элибиздин жанакы 20 жыл, 10 жыл мурун жанакы мектепти жаңы эле бүтүп келген жаш балдар бул жерге келип, таксисин айдап, башка жерде ар кандай жумуштарды кылып, бара-бара ушу ата мекенине, ошол эле мезгилде бул жерде өздөрү үй бүлө куруп, ошол балдар азыр бала бакыралуу болуп, асты 10 жаштан ашып калды ушул балдардын. Ушул балдарыбызга биз шарт түзүп беришибиз керек болчу. Америкада кыргыз экенибизди унутпасын деп, ушул кичинекей болсо да ижарада турган жерибизде өткөрчүбүз иш-чараларыбызды. Эми буну чоңураак бир эмеде максат коюп, себеби 5 жыл мурун төрөлгөн балдарыбыз азыр мектепке баштап калды. Азыр биз ушинтип мээнет кылып алып койсок, биздин келечек урпактарыбызга калат да. Бул сөзсүз. Себеби мен ушу жаштарга ыраазымын, өтө ыраазымын. Ушу негизи эле Чикаго болсун, ушу Америкадагы. Себеби 17-18 жашта келишкен. Бул жерде ар кандай такси айдаган жол болсо, ресторанда ар кандай жумуштарды аткарышып, ошолор азыр эмне кылып жатат? Ушундай чоң имаратты өздөрү алып кеткидей даражага жетип. Ушуну менен эле чектелбейт бул. Буюрса бул дагы да чоңоет. Жанакы башта фондду курганда биздин планыбыз ушул болчу. Чоң мектептерди, ооруканаларды, колледж, илим изилдөө борборлорго чейин жетебиз деген үмүтүбүз бар. Ооба, буйруса. Биз аракетибиз ошол.
Эми мен азыр сиз айтып атасыз го, жана ошондой деңгээлге, даражага жетип калышты. Мен азыр сөздү кыскара кетейин да, ошондой деңгээлге жетип калган, жете элек болгондо деле мына ушундай жакшы жумуштарга бул сеники, меники дебей, бул жердеги, менин билишимче, бул жердеги кызмат кылам дегендердин көпчүлүгү эле мындай өз ыктыяры менен иштейт да, мындайча айтканда. Ооба. Менин салымым болсун, коомдук борбор мага эмне кылып берип атат дебей, мен дагы эмне кылышым керек, менден колумдан эмне жардам келет деп биз баардыгыбыз жардам беришибиз керек деп ойлойм. Туурабы? Туура, себеби көңүлү болгон элиме кызмат кылам деген баарын эле эмне эшибиз ачык. Себеби бизге мүмкүнчүлүк экен да. Буну бүгүн биз аткарбасак, эртеңки күндүн муундары аткарат, бирок кеч болуп калат. Иш-чаралар бар. Мисалы үчүн руханий болсун, билим берүү болсун, маданий иш-чаралар болсун, же болбосо эл менен иштешүү болсун, буну бүт баарын жанакы акы албастан, жанакы 7 күн 24 саат телефонго жооп берип, эмне чуркап эмгектенген жигиттер, эже карындаштарыбыз бар. Ошолордун иш-чара, ошолордун дем менен бул иш келешти. Ошондой жигиттердин бири мына жакшылык биздин жаныбызда турат. Жакшылык дагы көп жылдан бери ушул коомдук борбордо, Кыргыз комьюнити центринде өзүнүн ыктыяры менен кызмат кылып келет. Болбосо анын өзүнүн жумушу бар, өзүнүн үй бүлөсү бар. Мага эмне деп койбой, өзү калоосу менен ушул жерге менин да бир салымым болсун деп ар дайым кызмат кылып келет. Жакс, сага чоң рахмат. Ушинтип ар дайым активдүү болуп, колуңдан келген жардамды берип жүрөсүң. Мындан аркы дагы алдыда эмнелер болсо сенден дагы улантып сурайлы. Бул азыр биз имараттын арт жагына келип калдык, Биз азыр имараттын арт жагына келип калдык. Өзүңүздөр билгендей эле, бул өзүнүн локейшни, жайгашкан жери кыргызстандыктарга аябай ыңгайлуу. Биринчиден Чикаго шаарынан 30 мүнөттүк жол. Азыр өзүңүздөр билгендей эле Чикагодо көп кыргыздар 10 жыл мурун бир эле жерде жашачубуз. Нордсайд деп, ошакта кыргыз вилледж бар болчу. Азыр кыргыздар көп балалуу болгон сайын, көбөйгөн сайын Чикагонун ар тарабына, айрыкча саберб деп, Чикагонун чекелерине жайгашып атат. Бул локейшни баардык кыргызстандыктарга ыңгайлуу. Мына Шамбургдагы жашаган туугандарга 10 мүнөт, андан эң көп жашаган Манпроспект, Десплейнсте жашагандарга 10-15 мүнөт, Чикаго эң алыс жарым саат. Жайгашкан жери баарыбызга аябай ыңгайлуу. Келгенде дагы мына бизде Чикагодо 3000-4000 кыргыз деп атабыз болжол менен. Мына ошонун баары келсе дагы парковкабыз 70-тен 100гө чейин парковка бар. Кандай гана коноктор болбосун, парковка жагынан эч кандай проблема жок буюрса. Жайында дагы өзүбүздүн баягы программаларга жараша эшикке чыгып, боз үй тигип, очок жаап, самор кайнатканга баардык шарттарыбыз бар буюрса. Эми Уланбайке айтып өткөндөй эле, мен 2008ден бери бул жактамын. Ошондо келгенде Чикагодо мындай биздин оюбуз болчу да, мындай кыялыбыз эле болчу. Ушундай биздики качан болот депчи. Бисмилла дегенде эле бул здаянын астында Кыргызстандын жели килинет. Ошол здаяна кыргыздарга кызмат кылат күнү-түнү. Эми Америка десе эле биякта эч ким оорубай койбойт, эч ким проблемасы болбой койбойт. Көбөйгөн сайын кыргыздардын ар кандай проблемасы болот. Ошого бирибизге жардам болуп, баягы мындайча айтканда бир түндүктүн астына чогулуп, бир түндүктүн астынан чай иче турган, бир түндүктүн астынан эт жей турган үйүбүз ушу болот буюрса. Артка эмне бир спортчу аянтча бир нерсе курса болобу? Өзүбүздүн программаларыбыз бар, Weekend School ушундай программабыз. Жаш балдарга ыңгайлыктуу, бул кенен кичинекей футболдун аянтчасын куруп балдарга, жаш балдарга, кыздарга жайында ойной турган бассейн сыяктуу ушундай куруп берсек, аябай ыңгайлуу да. Баардык жерде жетиштүү. Азыр эми кыргыздардын балдарын чогултсаң, бир канча футбол командасы, курама командасы чыгып калат да. Анан бул жакта балдарды клубка, кружокко бериш дагы аябай кыйын. Эгерде ошо биздин кыргыз мугалим жалдап, футбол ойнотуп, кыргыз балдар бири-бири менен мамиле кылып таанышып, футбол оюн менен таанышып, чоңоюшса, ойноп турушса аябай сонун болот болуш керек. Жакшы идея. Колдойм. Эми бул баш эле Уланбайке айтып өткөндөй, кийин буга 5 жылдан кийин буга батпай калабыз. Биз мында өнүгөсөк, кийин мындан да чоң здание алабыз. Ошондо өзүбүздүн спорт залыбыз, мектебибиз, университетибиз
ушундай чоңоебуз биз. Биздин максат кийинче ушундай. Бир гана нерсе керек, буга иштешибиз керек и баарыбызды кайдыгер болбой, ынтымак болушубуз керек. арт тараптан колдошубуз керек бирибизди. Анан бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарып, бирибизди колдоп, ынтымак болушубуз керек. Анда бысмалда деп кирели. Мен кире элекмин. Жүрүңүздөр. Келиңиздер, кош келиңиздер. Ак жолтой болсун. Саламатсыздарбы? Кандайсыздар? Келиңиздер, салам алейкумдар. Кандайсыздар? Мына бул байкелер буюрса ушу 27 февралда, 28 февралда ушу зданияга чоң марафон болот. Болгон Америка, болгон дүйнөдө ким жардам беребиз десе, жардамына муктажбыз, дуасына муктажбыз. И 28-inde чоң марафон кылып, ошону сүйлөшүп отурабыз. Кандай жакшы деңгээлде буюрса өткөзүп алалы, зданиябызды алып алалы. Достор, Ильяс байкени өзүңүздөр дагы билесиздер. Баягы иш-чараларда Ильяс байкенин ашын баарыбыз жакшы көрүп жейбиз. Анан өзүнүн дагы бир сөзү бар. Чикагога келбепсиң, Ильястын ашын жебепсиң дейби, не дейт? Ушундай өзү лакап кылып алган. Чикагога келип, ушундай Ильяс байкенин ашын жеп калуу сиздерге дагы буйрулсун дейли. Ильяс байке дагы ушул коомдук борбордо активдүү өзүнүн ыктыяры менен ар дайым жардам берип келет. Байке сизге чоң рахмат. Анан бүгүн сиз бизге эмнелерди айтып бересиз? Кайсыл коомдук борборго кайсыл тарабынан бир колдоо көрсөтүп, жардам берип иш чуркап жүрөсүз? Рахмат. Биз мына буга чейин weekend school'дарды уюштуруп келгенбиз. Азыр деле улантып келатабыз. Азыр пандемия болгонуна байланыштуу биз онлайн тур ошол форматка өттүк. Буга чейин мына атайын ошо жаш өсүп келе жаткан кыргыз балдарды ошо кыргыздын да улуттук бийлерин үйрөтүп, ошолорго өзүңүздөр дагы ошо пикниктерди көрүп калсаңыздар керек. Ошол сыяктуу биз би курстарын ачканбыз, ошолорду үйрөнүп мына бүгүнкү күнгө чейин бийлеп келатышат. Андан сырткары комуз курстары болду. Андан сырткары робот класстарын ачканбыз. Жаш балдар ошо робот класстарга келип катышып, ошо уикенд күндөрү ошолор робот класстарга келип катышып жүрүштү. Андан башка дагы биз атайын кыргыз тили сабак уюштурабыз. Кааласаңыздар мен ошолорду көрсөтөйүн, комнаталарды сиздерге азыр. Бул жакта Бул жерде буюрса биз ошол жаш балдарга кыргыз тил сабагы, себеби weekend school биз кыргыз тил сабагы менен баштайбыз. Бул эшикте ошо кыргыз тил сабагын өтөбүз. Буюрса ичине атайын сонун кылып ошо кыргыз тилибизге байланыштуу бир ар түрдүү мындай бир нерселерди жасалгалап. Бул жерге болсо биз ошол адеп ахлак сабагы. Балким ошол кыргыздын өзүбүздүн улуттук баалуулуктарыбызга тиешелүү нерселерибизди бул жерге, балким ошол баягы кийимдерибизди, улуттук аспаптарыбызды, же жалпы эле ошол кыргыздын улуттук баалуулуктарына байланыштуу нерселерди буюрса ушул жерде көрсөтөбүз деп пландаштырып жатабыз. Бул жерде болсо буюрса балдарга эми бул опшнал, мындай каалоочулар үчүн атайын ошо араб тилин үйрөтүп, Куран окутушту үйрөтүп, эми мусулман болгондон кийин биз ошону ушул жерге бул классты ошол үчүн атайын жасап, ошол үчүн кылайлы деп жатабыз. Бул жер болсо атайын робот класс үчүн. Буюрса байкебиз мурунтадан робот классын өтүп келе жатты эле, бирок мына пандемияга байланыштуу азыр өтпөй калды. Буюрса ошол сабакты бул жерде дагы улантабыз. Балдар ошол робот классына келип окуп башташат. Ошо электроника жакты жакшы өздөштүрүп, балким аябай чоң бир ийгиликтер жаратат деп пландаштырып жатабыз буюрса. Аябай ичи кененкен, сонункен, бир канча. Бул жерде дагы буюрса чоң бир залы бар, балким ушул жерде баягы балдарга бир конкурстарды
уюштуруп ушул жерде же бир би курсу кылып ушундай чоң бир бул жер аудиторияда көбүрөөк бир бала бата турган. Азыр эми айтат да ичин ачпайбы жөн эле депчи. Азыр бул жердин эшиги бекикен, эртеңден ачылат экен, ачып беришет экен, ошон үчүн бирок ичи аябай чоң дейт кененке. Мына кийим илгичтерди кара. Эми бул азыр дизайны өзгөртүлө элек, ремонт боло элек, али бул жер дагы көп өзгөрүлө турабы? Бирок ошондой болсо дагы азыр мына биз алган убагы дагы жаман эмес экен, жакшы экен. Дагы эмнелерди? Ооба, буюрса бул жакты көрсөтүп биз эртең Рамазанга байланыштуу дагы иш чараларды уюштурабыз. Ошол бир туугандарыбызды бул жерге ошо кыргызстандык мекендештерибизди чогултуп, ооз ачтырып, ифтар кылып, аларга ошол Рамазан айынын канчалык бизге бир кандай десем баалуу экенин көрсөтүп дегендейчи, ошолорду буюрса өткөн мындан мурунку жерибиз бир аз тар болчу, ал жерге бир 50-60 чакты киши батчу да. Бирок бул жерге көрүп атасыздар, ал жерге караганда кыйла эле 2 эсе чоң экен. Биз ойлоп атабыз 100 айланасында буюрса адамдар батыра алат депчи. Чикагодагы кыргыз комьюнити борборунда дин иштери боюнча жумуштарды көбүнчө Жумабай байке алып барат, уюштурук жагын карайт, өзү чуркайт дегендей. Жумабай байке, эми буюрса мына жаңы имаратка кирип атасыздар, алдыда Рамазан айы келатат. Кандай пландар, кандай иштерди уюштуралы деп атасыздар? Ассаламу алейкум, мекендештер. Ушул буюрса бисмилла деп ушул жаңы имаратка кол коюп жатабыз буюрса. Ушу борборубуздун бир бөлүгүн буюрса бир мечитке айырып жатабыз. Кыргызча хутба менен жума намаздары окулганга ниет кылып жатабыз. Жүрүңүз азыр бул жакта ошол залга дагы келип көргөзөлү. Ушундай эле зал, мындан дагы чоңураак зал болушу мүмкүн. Болгону азыр ал жак жабык. Биз ошол жака мындай килемдерди салып атайын намаз окуганга ыңгайлаштырабыз. Ушул Рамазанга жетишип калсак, ниетибиз ошол. Ушул Рамазанда баштасак, таравийден баштайбыз деген ниет бар. Андан кийин ар жума сайын кыргызча хутба менен жума намаздары окулса, андан кийин айт намаздары дегендей. Көбүнчө ушу эже карындаштарыбыздын дагы эмесин камын көрүү болуп атат. Эже карындаштарыбызга дагы руханий үйдө отуруп, эми бул жерде бөтөн элде болгон үчүн баары эле үйдө отурган эже карындаштарыбыз тышкардагылар менен маектеше албашы мүмкүн, бирок ушу эже карындашыбыз дагы бул жерде отурушуп, чер жазышып, бири менен сүйлөшүп, ушундай бул жерде айтканда парти кылышып, ошого баарын ачык кылып уюштурабыз буюрса. Бул коомубуз Чикагодо эң жаш коомдордун бири болуп эсептелет. Мындай караганда көбүнчө жаштар, анан нике тойлору дагы аябай көп болот ушундай центрибизде. Кире бериш жери ушул жер. Бул жак мына экинчи таш экен. Экинчи ташка азыр чыгабыз. Ага чейин мына биз сол капталдан баштап Мирлан менен таанышып кете берели. Кыргыз комьюнити центрге киргенде эле оң жактан биз байкелер менен сүйлөшүп бул жакты баягыдай эме кылалы деп атабыз. Ысык чай ичип. Жош кирели. Азыр чай жок, бирок кирели мындай элестетип атам. Кирдим. Мынакей кирдиңиз, ол жактарга столдорду коюп буну алабыз дагы. Анан бул жактан могул жерден ысык чай, таттууларды жада калса биз ойлоп атабыз. Баягы Кыргызстандан жанагыдай бул жакта мекендештер эмнени сагынат? Кыргыздын орнамент түшүрүлгөн буюм тайымдарды сагынат. Ошондой бир буюм тайымдарды алып келебиз бул жака. Каалагандар ошол жерден сатып алат. Анан болбосо бул жактан киргенде эле бир татым менен баштайлы деп бир эме кылып атабыз да. Бул жерде кирип столдорду коюп, сонун кылып ысык чайларды берип, ушундай кылабыз. Кичинекей баягыдай самсы бир нерселерди бышырып. Кыргызча ошолорду кылабыз. Мен мисалы курут сатып алмакмын. Куруттарды, өрүктөрдү буюрса өзүбүздүн бизде баягы ишкерлер чыгып калбады бул жакта.
ошолор менен дагы шериктеш болуп иштешебиз. Бул жактан өтөлүк, жүрүңүз. Бул жерде жанагы айткандай бул жерди тособуз. Тосуп туруп бул жерди кичинекей бир баягыдай буфет катары. Буфет кылабыз. Анан кийин бул жакта болсо биз байгелер менен сүйлөштүк. Бул жерде бир стол эмени алып туруп, чоң бир бөлмө кылабыз. Чоң бир бөлмө кылып туруп, бардык конокторду бул жактан тосуп, ичин жакшынакай кылып жасап, мындайча айтканда Конок бөлмөсү экен да? Конок бөлмөсү болот буюрса. Анан Астыда дагы иштер көп турбайбы дагы? буюрса бул эми сатып эле алган болсок, бунун артында бир жок дегенде бир 3-4 жума, 1 ай деп айталык, 1 айга чейин бул бардыгыбыз өзүбүздүн жумушубузду таштай калып туруп бул жака келип ремонт иштерин баштайбыз да. Ремонт иштеринен буюрса бардык мекендештерге ачык деп айталы деп атабыз. Келип жардам беришсе, башка кылышса аябай кубанабыз. Анан мынау азыр өзүңүз көрдүңүз да, бардык мындай здание мекеменин чоңдугунча, ошонун эле немеси бар да, төмөнкү кабаты, подвал деп коет орусча, ошонусу бар. Ошонусу ошол бөлмө мен үчүн деп айтсам болмок да, ошондучу. Тойлордон баштап туулган күнгө чейин жанагы эме барбы? Baby shower деген бар, англисчеси ошол бала төрөлгөнгө чейинки бир аз майрамдар бар. Ошолор иш кылса, ошонун бардыгын бул мекендештер толук колдоно турган жер болот да. Чоң зал, мына ушул имараттын подвалы, эч нерсе тосмолору жок. Ошол чоң бир Канча адамга ылайыкталган? 200 адамга ылайыкталган. 200 адамга ылайыкталган. Экинчи этаждын бул жактан чыгып көрсөк болот. Биргеликте. Кара кандай чоң, Кичинекей бөлмөлөр менен курулган экен да буларчы. Анан бул жакка болсо ишкерлерди чакырабыз да. Бүт бардык ишкерлерди чакырабыз. Бул жакта кыргыз комьюнити менен биргеликте дегендейчи өздөрүнүн жумушун ушул жакта жүргүзүп мекендештерибизчи. Жаңы баштаганда кара жумуштан баштап, такси айдагандан баштап, андан кийин трак айдаган, андан кийин азыр болсо билесиз, IT тармагында аябай өздөрүн көрсөтүп атышат. Анан дагы бир бул чек эмес да. Бул акырын өсүп баратат да. Жаңы биринчи муун, байкелер айткандай биринчи муун. Ошон үчүн могул бөлмөлөрдү биз бардык мекендештерге, ишкерлерге чакырабыз бул жака. Бул жакта түштөнүүгө чыкса болот. Жанагыдай өздөрүн Чикагонун борборундагы зданияда, мекемеде иштеп аткандай бир сезип эме кылса болот да. Экинчи этаждан түшүп кетип атасыз. Жакшы, аябай сонун экен. Буюрса кут болсун. Анан ушул жалпы мекендештерден колдоо күтөбүз. Урматтуу достор, мына биз арендага эмес, өзүбүздүн атыбызга сатып алып жатабыз. Бул жерде жогоруда көрдүңүздөр, канчалаган курстар балдарыбызга, өзүбүз үчүн, руханий азык алуубуз үчүн, ынтымакта биригип чогулушубуз үчүн, ар кандай иш-чара тойлорду өткөзүш үчүн, же болбосо жөн эле келип намаз окуш үчүн, ар кандай сабактарды алыш үчүн, айтор бардык тармакта бул биздин жалпыбыздын үйүбүз болот. Ушул жерде иштегендер дагы жогоруда айтып өткөндөр бардыгы өзүнүн ыктыяры менен ушу аракет кылып жүрөт сиздер үчүн. Эми бардыгыбыз биргеликте ушул жерге жардам берели, колубуздан келишинче жакынкы күндөрү ушул жерди жакшынакай кылып ачабыз. Ошого чейин мына төмөн жактагы шоттор бар, группаларга дагы жиберебиз. Сиздердин жардамыңыздар, колдооңуздар анан ынтымакта мына ушул жерди ачпалуу үчүн баарыңыздарды күтөбүз, урматтуу достор.